Саламатсыздар достор. Бүгүн ушундай разбой аттуу кино тасманын жабык көрсөтүүсүнө келдик. Бул кино тасманын жанры криминальный драма экен. Бул жерде мушташ, согуш, жардыруу абдан көп болот экен. Ушул тасма кандай болот экен, менин өзүмө да абдан кызыктуу. Биз менен болсоңуздар, көрөбүз, кеттик. Толкундоо негизи бул жоопкерчиликти түшүндүрөт да. Ар бир учурда ар кайсы иште башында баары толкундоо болот. Жакшы өтүп кетсе экен, элге жакшы экен, эл жакшылап батасын берсе экен, одогудай болсо экен деп сөзсүз түрдө жоопкерчилик болгон үчүн толкундоо болот. Биз буга чейин жалаң эле комедия жанрына тартышпыз. Мунусун атайын криминалдык драма кылдык. Бүгүнкү күнү бир дагы комедия юмор жок. Өтө мына олуттуу кино болот. Анан чоң темалар бар ичинде. Керек болсо ыйлай турган учурлар, 2-3 жолу ыйлай турган учурлар болот. Анткени биз мындай жабык көргөзүүдө буга чейинки дагы монтаждап аткан процесс учурунда башка элдерди алып келип көргөзүп, анан көрдүк да реакцияларын, алардын сезимдерин, ыйлап чыккан учурлар болду. Эркектер да ыйлады. Анан ошон үчүн анан криминалдык драма, бул жакта көбүнчөсү криминал десе эле рэкетир деген тема бар го, бандиттердин темасын ойлоп атышат, бирок бул жакта фильмде криминал болгону менен бирок милициялар жөнүндө, укук кормочулар жөнүндө да негизи. Себеби ар бир кесиптин өзүнүн мындай барктуу, өзүнүн оорчулугу бар. Өзгөчө биздин Кыргызстандын коопсуздугун карап отурган бул күч структуралары, булардын да жумушун көбү сырттан жаман көргөнү менен, бирок ичинде өзүнүн жаны менен, жашоосу менен мындай тобокелге салып мекен үчүн деп кызмат кылып аткан көптөгөн кызматкерлер бар, өзүнүн жанына аябай. Ошолордун да жашоосун көргөздүк да. Мекен үчүн адам жан бергенге чейин барат деген сыяктуу нерселер. Эми элдин коопсуздугу үчүн. Ошон үчүн ушундай чоң темалар камтылган. Анан буюрса сүйүү темасы бар албетте. Анан дагы эмне десек болот. Кыскасы калганын көрүңүздөр, көрсөңүздөр кызыктуу болот. Негизи криминальный драма деп кеттиңер баягы. Бул жерде терс кармандар деле бар. Терс кармандын баягы кинодон жакшы чыгып кетип, жаш көрүүчүлөргө таасирин тийгизбейби дейм да, ошолор кумир тутуп. Ооба, негизи көп учурда терс кармандарды аябай мыкты көргөзүп атышпайбы, жакшы жагынан көргөзүп. Бизде андай эмес. Бизде терс кармандар бар, жашоо аягы начар бүтөт деген. Бизде көбүнчө басым ошо оң кармандарга жасалган да. Бирок бул фильмде башка фильмдерге окшогон мындай окшобой башкача бир өзгөчөлүгү бар. Эми аны айтпай туруш керек, аны көрөсүздөр. Чоң рахмат. Башкача бүтөт да кыскасы. Тасмада художник. Художник экенсиз. Байкап калдык, ар кандай курал жарактар көп экен, баягы спецназтын кийимдери, спецназдар, ошолордун баарын каяктан таап келдиңер? Барын иштедик, издедик. Ар кайсы тааныштардан, мисалы жетпей калган убакыттарда болот. Мисалы бир жерден 2 эле автомат табабыз, дагы жетпей калат. Ар кандай кыйынчылыктар болду негизи. Бул криминальный тасманы тартканда баягы художник катары өзгөчөлүгү кандай экен? Криминальный тасма менен мындай комедиялык тасманын баягы Өзгөчөлүгү бир аз оорураак экен. Кан көбүрөөк болду, ар нерсе, машиналарды сүзүлгөн моменттер, мисалы октун эле жарылган моменттери, ошонун баарын кыйналып болду, мындайча айтканда. Эл кандай кабыл алат деп ойлойсуз? Ушундай көбүнчөсү азыр көнүп калган комедиялык тасмаларды көрүп отуруп, мындай криминальный драманы кандай кабыл алат деп ойлойсуз? Азыр өзүбүз деле билбейбиз ошону. Буюрса эртеңден баштап байкап баштайбыз го. Чоң рахмат. Тасманы кыргыз эли кандай кабыл алат? Бул съемка болуп аткан учурда режиссер аябай кызыктуу айтып берген. Чекесинде мен толук эмесмин, себеби дегенде бул кинодо мен эпизоддомун да, 1-2 күндө. Анан режиссерге ишенем, ал жаман идеяны алып чыкпайт. Мен ойлойм, ошондой нерсе болбосун дегендей көп проблемаларды алып чыкты болуш керек. Биздин кино элге жагат болуш керек. Жагат болуш керек эмес, жагат. Хорошо, рахмат. Точно таза бол жок, стул жокпу? Тап таза. 100% гарантия бермейсиң. Мен не алам? А сен барча жерге барып, до конца тың болуп кетип калбай. Түшүндүңбү?
Барлығын үйлерде камералар қойдық. Машина номері бар екен. Қазір балдар безопасный город арқылы тексеріп жатыр. Ақырындап таныстырып жетіден баштай бердім. Бүгін ушул разбой кинотасмасы біраз оған чейін жалын комедия жүрміз. Анан чебер кудашып отырып берді комедия емес башка жарымда иштеген. Анан Мақсат Бай жұмыстан алды. Мақсат Байдың Грифон ағасы Марат Жұмаев деген кино Марат Бейгес арман, башқалып бүгін ағайын киноның аяғында қосып кетті, ол жағын көрді. Грифон ағасы анан кейін Мараттың рөліне қараған мұхтар Başkanım, aday olacak. Kolda layıklarına bastı, dostlarına bölüştük, kenarlarına yönettik. Özgürce medya okuyoruz, cümleleri takip, stories, Instagram'dan çıkartıp oldu dediler. Kırmızı kinosu dönüşsün, azı çocuklar kırmızı kinosu ayrı bu tarafta orada atandaşlık koyuyorlar. Kaça atandaşlık koyuyorsak, o zaman bölüşüyoruz. Biz tarafı bu birinci kanalda, bunların arasında yönetmeye gelecek kanalda, bazıları çok Бул тасман идеясы сизге келип тур. Бул каяктан келип чыкты? Негизи ошо өзүм сериал деп пландаштырып жүргөм, ошо криминальный сериал тартсамбы деп, анан ошол сериалга кичине каражат көбүрөөк кетип калат экен деп, анан кино кылалы деп, ошо негизи бул бир 5-6 жылдан бери ойдо келаткан ой болчу. Анан ошол жылга туш келиптир. Кудай бөлүп Биз угуп калдык баягы бул дубляж, бул тасма Россия жана Казакстан жакка чыгат экен деп, ошону кененирээк айтып бересизби? Ошо буюрса Казакстан азыр 19-январдан баштап Казакстандын кинотеатрларында кетет. Ага ошо Москвадан орусча дубляж кылып заказ кылганбыз. Ошол аякта орусча, жалаң орусча тилде чыгат. Бул тасманын экинчи бөлүгү эми качан деп ойлойсуз? Экинчисин ойлондурган жокпуз, болбойт эле го. Экинчиси ошо бир менен эле бүтүрөбүз. Чоң рахмат. Жактыбы өзүңүздүн ойногонуңуз? Майынча ойналдым дедиңизби? Жок, тасма эми билбейм, эл калыс болот да, көрүүчү калыс болуш керек. Мен эч качан бирок эми боло элек да, мындай жумуш, мен өзүм жумушум актерлук кесибимде мон ойнодум деген боло элек. Негизи көбүнчө байкап сиз акыркы күндөрү баягы госорганда иштегендерди жана терс карманды көп ойнойсуз да. Бул эмне себептен? Ушундай эле сунуштар түшүп атабы же өзүңүздүн тандооңузбу? Жок, бул жылы деген эме ошо милиция кызматкерлери жылы болду. Ошо канча 5-6 проект ошондой болдум. Анан урматтуу МВДнын өкүлдөрү мага ардак грамота берип койбойсуздарбы, кандай дейсиздер? Анан ГАИге дагы бир эмеге тозгондо дагы корочка болобу мондай көрсөткөнгө. Ошо. Сиздин тасмадан байкап калдык ок тийген учуруңуз. Ошол кандай кылып аткардыңар? Ок тийген, ооруган жокпу? Аны деген посадка деп коет, атайын ушундай пистончик болот. Бияка тийгенде эчтеке болгон жок, бутка тийгенде кичине ооруп калды. Анткени ал самодельный нерселер болчу, кичине пороху көбүрөөк болуп калды окшойт. Анан защиткада кичине слабый болуп калды. Анткени биздин Тимур деген, анан Алмаз деген художник балдар, молодец. Ушундай жакшы кызматкерлер бар, чындап. Баягы эч кандай туура эштерге аралашпай, баягы мен дагы ушундай кызматкерлерди тааныйм.
чынында оор, өзгөчө биздин Кыргызстанда мына билесиздер, ушул жылга чейин айлык акылар өтө аз болуп келип, мына өткөн жылы эле кичине көтөрүлдү. Бирок антса дагы бул нерсе алар үчүн өмүрүн тоого келе салып, күнү түнү иштеп жүрүп, жөнөкөй эле ошол мындай оперлердин жумушу оор өтө. Башкалардыкы оор, жөнөкөй эле ГАИ кызматкерлери айтсак, алардыкы эле оор. Анткени алар жумушка барыш үчүн 2 саат, жумуштан кийин кайра построение кылып үйүнө барыш үчүн дагы 2 саат, жумушта жүрүш дагы 8 саат, ошентип атып 8 сааттык жумушу 15-16 саат болуп кетет. Ошон үчүн бизде өтө көп негизи ушуна патриоттук сезим менен мекен үчүн, эл үчүн мындай айлыктын көзүн карабай кызмат кылган, ушундай кызматкерлерибизге ушундай кызмат кылып ветеран болгон биздин ветерандарыбызга ыраазычылык биз дагы билдирип кетебиз. Чынында өтө оор жумуштар. Чебер продакшнга ийгилик каалайбыз. Ушундай иштерди, чыгармачылыктары мындай дүйнөгө даңгарап, Кудай буйрса, ушундай булардын ушундай бир эмеси бар, байкаганымчачы, сөзсүз бир кинону тартканда ошого бир кандайдыр бир смысловой бир нагрузканы, дос тууралуу, бир тууган тууралуу, бул жакта мына кызматкерлердин, таза иштеген кызматкерлердин ишин көтөрүп, жок дегенде ушинтип кино аркылуу рахмат айтып, коомчулукка чыгарганда терең ыраазычылык билдирип, иштерине ийгилик каалайбыз. Ассаламу алейкум. Чебер продакшн менен биринчи жолу иштештим. Максат Байке менен да биринчи жолу тааныштым бул фильмде. Ушул сентябрь, октябрь айларында чакырып калышты. Ушундай бир келип кетчи деп барсак ушундай ролго бекитип атабыз. Ошо менен тартылып калдык. Буюрса эртеңден баштап эл өзү кандай кабыл алат. Терс карманды мыкты ойнодуңуз. Эми ушул бойдон сизге терс карман калып калбайбы деп коркпойсузбу? Эми калып эле келген, негизи дараагырынан бери эле ушундай калып келатат. Бирок эмне болгондо да актер роль тандыганга акысы жок да. Тасма өзүңүзгө жактыбы? Билбейм азыр. Мен биринчи көргөндө өзүм фильмди көргөндө мен эле бузуп аткандай боло берем да. Азыр ошондой кабыл алып атам, аны билбейм. Та бир-эки жолу көрүш керекпи дейм. Чоң рахмат. Баары жакты, жакшы буюрса. Эми кино тасманы бул жаңы деңгээлде, жаңы масштабта чыгыптыр. Абдан мааниси аябай терең кино болгон да, анткени мындай өрүндө кинону мен Кыргызстанда действительно көрө элек. Бүгүнкү күнү жанагы биздин инилердин ойногон ролдорун көрүп алып, аябай эме болдук да. Бир четинен жаңы жүздөр келди да. Аларды көрүп, буларды көптөн бери тааныйбыз. Анан буларды көрүп, малатсы, биринчи роль ойносо дагы жаңы ролду жаратып, жаңы масштабка, жаңы өрүнгө чыгыштыр. Андыктан баарыңыздарды 12 январдан баштап баардык кинотеатрларга чакырат элек. Келип көрүңүздөр. Алгачкы тасмаңыз экен. Өзүңүзгө ойногонуңуз жактыбы? Жакты, албетте. Бизге биринчи жолу главный роль ОПГнын главный ролун берген. Анан мен биринчи бул кином болгондуктан баш тарткам. Бир аз жеткиликтүү кылып аткара албайм депчи. Анан полглавный аткардык. Буюрса колдон келишинче. Сиз кастинг аркылуу бул тасмага келдиңизби же өздөрү сизге байланышка чыктыбы? Кастинг аркылуу тиги Москвада көп жүргөм. Анан бул мындай иштерди жашоодо болуп турганда чакыруулар болчу. Анан мен келе албай, жумуш менен келе албай жүрүп, анан бир өзүмдү киного сынап көрөйүн деп келип кастинг аркылуу өткөм. Алгачкы тасмаңыз болгондон кийин тасма тартуу учурунда кандай кыйынчылыктар бар экен? Кыйынчылыктар, конечно, өз образына киришиң керек. Раматылык Азиз Мурадилаев эң акыркы учениги болуп калдым. Бары бир актёрмун дешин кыйын. Буга 5 жыл окуш керек. Биз курстарга барып окудук Азиз Байкенин колунда. Бирок эң мага жанагындай бир айткан сөз бар. Ошол башыңдан өткөн нерсени, ошол кандай образ болсун, ошол образга кир дагы, башыңдан өткөн нерсени эсте деп мага ушинтип айтып кеткен сөзү кулагымда дагы эле элесимде. Ошол. Кандай жакшы эле сезимдер калтырды. Ошол жакшы тартылыптыр, команда жакшы экен, жакты мага. Өзгөчө кайсыл жерин айтып кете аласыз? Мага бала аябай берилип, жумушун таштабай, жанагы кызды аябай угарды этти го. Анан кыз ага болбой эле ата энесинин сөзүн угуп кетип калбады. Ошол жерден жаман жүрөм орду мен. Неме Азамат Исмаиловдун чоң кайненеси болом да.
Анан буга чейин бул кинолордун баардыгына каткырып күлүп, аябай сонун неме отуруш элек да, анан өзү бул разбой дегенди эле башкача түшүнөт экенсиң да. Анан ошол жерде жанагы бата берген жерде биз Азаматтын ошо чоң кайнатасы Жаныбек, чоң кайненеси мен Сабира биз да кошулдук, тиякта фамилияларыбыз кошо чыкты. Мен ушу аябай сыймыктанам. Анан эми кино эми бул жашоодо турмуштан алынган кино экен, эми баягы анча-мынча баягы криминал аралашкан да. Анан жакшы сонун эми мындан дагы чыгармачылыгы өсө берсин, өнүгө берсин, өстөнө Кудай таалам күч кубат берсин деп биз аябай эртеден бери батабызды берип атабыз. Мына достор, ошентип тасмабыз аягына чыкты. Тасма мыкты деңгээлде тартылыптыр, залда кол чабып атышты, ыйлап атышты, сонун болуптур. Ушул тасманы 12 январдан баштап бүткүл Бишкек шаарындагы кинотеатрлардан көрө аласыздар. Өзүңөр барып көрүп, ой пикириңерди калтырып, бизге комментарийге калтырсаңыз болот. Көрүшкөнчө.